Азыркы бүгүн жазбай турган нерсебиз просто муну эртелеп жазып атабыз. Баардыгы угуп турасыңар кванттык поле деген. Бул деген силердин азыр адамда кичинекей медерим, жер түбүнө жетерим деген сөздүк бар беле? Ошол силердин кичинекей медериңер бул бир атом силердин жүрөгүңөрдө. Рух да. Ошо силердин рухту биздин максатыбыз майдалоо. Улам канча майдаланган сайын ошо рухтун өзү баягы немелеричи, телолору, клеткалар, атомдору ал күчкө толуп берет. Ошон үчүн ал канча биз аны майдалаганда, түпкүрүнө жеткенде биз ошондой касиетке ийебиз да. Кичинекей медерим жер түбүнө жетерим дегендей, жердин түбүнө ааламга чыгып кете беребиз. Бул баарыңарда бар нерсе. Бирок биз бар нерсени билбей атабыз да. Биз өзүбүздү тааныбай жатабыз, ошондуктан бизди жашоодо кор болуп атабыз. Ошон үчүн бул илимдер азыр силерди ошондой көтөрүп атат. Ошол бүгүнкү кыла турган илимибизде ошо кванттык поле деген бул өзүнчө бир параллельный мир сыяктуу нерсе. Ал дүйнөдө кванттык дегенде бүт молекулалар майдаланып иштеген, өзгөрүлүп тура турган. Любой нерсе ал жерде бар. Кааласаң ал жерге кирип алып, мына үй десең үйүң бар, мына алтын десең мына алтының бар, мына ден соолук десең мына ден соолук бар. Ошо дүйнөнү кванттык поле деп атат. Ошого адамзат кирип аткан. Анан ушул жерге жакындан бери же биз илим жетип ошол энергияны тартып калдыкпы, жакындан бери ошо бизге келип ушул жерге түштү, ушул жерге орноду. Мындан кийин кванттык иштерди жасагыла деп атат. Өз жараткыла баарын. Силер да бүгүн ошол биринчилерден болуп калышты. Бул биздикилер мурун келип жүргөндөр бар, кийинкилер ушу бүгүн жаңы келип атса. Ошон үчүн силерге баягы биз түшүндүрө албай аткан себебибиз биз баягы бийик деп айтып атпайбы? Бийик илимди түшүндүрө албай атат да. Анын жанына окуй, жаман сүйлөбө, мындай жүр, анан сүйүүдө жүр десең, аны бат түшүнөт элеңер да. Бул күнүгө угуп жүргөн сөзүңөр да. Качан биз андан өйдө ушинтип биз космотриктеп алдык. Ошол сознание, ошол аң сезим түшүнбөй баштаганда силерге бул түшүнүксүз болуп калат да, эмнени айтып атат депчи. Ошо биз калыптанып калганбыз. Тигинин күйөөү учту, мен бүгүн банкрот болдум. Тиги андан башка нерсени көргөн жок, андай нерсени уккан жок. Мындай нерсеге бүгүн созданияга жан кирип атат. Ошондо ошо кванттык полега азыр ошо киребиз деп отурат. Анда мындай кылайлы. Аштар Шерон деген ким билесиңерби? Да, ал деген жүргөн планетада 15.000 жыл азыр болду Аштар Шерондучу. 15.000. Ал ошол өзүнүн планетасы таркаланып кеткен. Аламдачы. Ошондон кийин өзү бул ошол немеде жашап калган, корабльде жашат. Алардын корабль деген бир эле корабль биздин жердей болсо керек деп коем да. Ушунчалык чоң корабльде жашат, учуп жүрөт. Постоянно учуп жүрөт. Анан азыр ошо таркаланбай башынан өткөн да. Эми азыр жерди сактап калыш үчүн, адамзатты сактап калыш үчүн ошо корабль бизге информация берип атат адамзатка. Маалыматтарды берип, тазалап атат, айыктырып атат. Ошонун негизинде эле булар баягы бизди алтындорго алып өтүш үчүн өздөрүнүн бир технологияларын предлагать этип атат да, пайдалангыла депчи. Пока аны колубузга тие элек, колубузга да тиет бир күнчү. Азырынча ошо бизди көнүктүрүп, ошол медицинский крылат деп коет өздөрүнчөчү. Мындай айтып атпайбы, капсула сыяктуу да мындай. Ошо крылатка кирип жатып калып атат. Ошо жерге жаткандан кийин алар ошол сенин ооруңарды айыктыра баштайт. Анан келечекте булардын ошол эле нерсенин ар жагында, мисалы, менин жашым бүгүн 70 болсо, менин жашым 35ке түшүш керек. Себеп дегенде 35тен азыр алтындорго жарабайт жаштарыбыз. Ошондой жашка түшүш керек да. Ошон үчүн ошол нерсени да ошолорду өздөрүнүн жаңы технологиялары менен ошону жасайт. Баарыңардын жашыңар 35те болот да. Жап-жаш болуп өтөсүңөр. Анткени ошол жыштыкка, ошол жашоого сенин жыштыгыңа шайкеш келип жашай аласыңар да. Түшүндүңөр да? Мисалы азыр силерди апарып туруп көлгө ыргытып берсе эмне кыласыңар? Түшүнөсүңөр да? Көлдүн алдына түшүш үчүн эмне кылышыңар керек? Скафандрга киришиңер керек, көлдүн алдын көрөм десеңерчи. Ошол сыяктуу эле ошо азыркы энергияларга биз скафандрга кире албайбыз. Дене мененчи. Ошон үчүн ушу биздин денени ошондой бир ошого шайкеш келген нерсени кийгизет да. Жашообуз ошого ылайыктап.
Ошол ал Аштар Шерандын бир эле корабль эмес, миллиондогон корабльдери бар. Кичинекей, чоң ар кандай. Жокерлери бар деп коелучу. Ошолордун баары ушу адамзатты куткаруу кызматында алып иштейт. Андан башка эң башаатында бул адамзаттын өзөгү болуп турган улуу акыл эстин ээси Манас атаңар бар. Манас атанын да жерге жаралганы кыргыздарды эле куткарып калып эмес болчу. Албетте кыргыздар жок болуп кетер убакта келген да. Ошол кыргыздарды сактап калуу менен бул жалпы адамзатты сактап калган, билесиңерби? Эмнеге себеп дегенде, эгер ошо кыргыздар жок болуп кетсе, ар бир нерсенин өзүнүн өзөгү бар да. Мисалы комурсканын деле жана арлардын деле маткасы болот го. Ошо өзөгү да. Ошол сыяктуу адамзаттын да маткасы кыргыздар болуп саналат. Эгер кыргыздар жок болуп кетсе, анда бүт адамзат жок болот деп, ошон үчүн адамзаттан кыргызды куткарып калуу үчүн ошо жок болуп келатканда Манаста келет. Адам болуп эле, баатыр болуп эле келет. Асмандан түшө калбайт, төрөлүп эле бизге окшоп эле. Мына азыр может арабызда ошондой эле Манаста отургандырбыз. А бирок өчүп тааныбай жатабыз да. Мына ошондой болуп, ошол Аштар Шеран бүгүнкү күндө ошондой жардам берип атат да. А Манас ата чоң коргоочу күч болуп турат да. Биз буга чейин Манас ата менен иштеп келебиз. Манас ата менен Манас аталар өздөрү жол көрсөтүп берет бизге. Муну жаза кыла, буну жаза кыла деп. Даже уже керек болсо ошол смог каптады го. Смогду кетире берсек да ошондо жардам беришет, муну мындай кылгыла деп, тигини андай кыла деп. Биз да өз энергияга айланып, ошо энергия менен иштейбиз. Жаныбыз өзүбүз турат, бирок өзүбүздүн энергиябызды ошого айландырып алып, анан иштейбиз да. Ошондой бир окуялар жасап турат да. Анткени жасап туруп аткан нерсеси биз жердин эзибизди ачкыч бизде. Биз макул дегенде үстү кылат. Азыр туруп алып биз бирдеке ачабыз ошол жерде баарыңар бир согласие менен ушундай десеңер, ошол сөзсүз эртең ушул жерде болот. Буга биздин көзүбүз жетет да. Анткени ошол ачкычты, ошол дарбазаны ачып бересиң. Мисалы ошо согуш басып келсе бир элде, басып келгенде бул элдин ар кандай да бирөө айтат, биз ушуну көрмөкпүз дейт да. Эл арасында. Бирөө айтат, жок болбойт. Ушинтип ар ойдо болуп, биз баягы бир ойдо болуп эшикти ача албай калабыз да. Эгерде ошо кыргыздан жок дегенде баары болбосо да 10 эле киши акча алган адам энергиясын эч жака чачпаган бир болсо, ошол 10 киши еврейди 7 киши дүйнөнү башкарат деп койдук го. Еврейде 7 эле киши отурат экен, кухняда отуруп алып эле дүйнөнү башкарат экен деп. Ошол сыяктуу ошол 7 адам чечип коймок. Анткени бизде кыргызда бул сөз бар да, 7-нин бири Кыдыр деген. Түшүнөсүңөрбү 7-нин бири Кыдыр деген сөзгө? Ал эмне сөз? 7-нин энергиясы бир болгон үчүн бир Кыдырга тете деп коет. А Кыдыр дегенди билесиңер да. Кыдыр деген ааламдагы жанагы черный дыраны кезип өткөн адам. Аны кезип өткөн адам ушунчалык өзүн майдалап жана чачырап бир убакта 1000 жерге көрүнө алган киши. Ошон үчүн Кыдыр ата деп ушунчалык күчтүү да. Бизге да айтылат, Кыдыр ата боло аласыңар, бирок Кыдыр атадай болуп бир убакта 1000 жерге көрүнө албайсыңар дейт. Мухаммед пайгамбардай боло аласыңар дейт, андан да өйдө болосуңар дейт. Бирок Мухаммед пайгамбардай болуп артыңардан элди эриште албайсыңар. Эмнеге? Себеп дегенде ал убакта сознаниялар төмөн болчу да. Азыр баарыңар сознанияңар бийик. Азыр сен айтсаң да ишенбейсиң да. Ал убакта элдин сознаниясы баары мындай жабык болгондон бирөө жетектеген. А бүгүн баарыбыздыкы тең, бири чет адам. Ошондой баарын кудайсың, баарын ошондой деңгээлге жеттиңер, ошондой бийикти кармап турасыңар. Вот разница ушундай да.